Улуттук кинематография кеңеши болуп өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана кино тармагынын бир катар өкүлдөрү катышты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов кино тармагына түзүлүп жаткан шарттар тууралуу айтып, бөлүнгөн каражат акыркы жылдары эселеп көбөйгөнүн белгиледи. Тармакка заманбап акыркы үлгүдөгү техникалар алынып келген. Ошондой эле учурда Түркия, Кытай, Италия сымал кино тармагынын дөш өлкөлөрү менен бир катар макулдашуулар бар. Бир топ тасмалар, сериалдар тартылат. Кийинки жылы Кыргызстанда кино өткөрүлүп, ага дүйнөнүн кино тармагынын кесипкөйлөрү, жылдыздары чакырылат. Негизги максат бир убактагы кыргыз кереметин кайрадан жандантып, кыргыз киносун дүйнөгө даңазалоо. Белгилей кетсек, 2 жыл мурда президент Садыр Жапаров улуттук киноиндустрияны өнүктүрүү жана колдоо боюнча атайын жарлыкка кол койгон. Башында ошол 21-22 жылдары кино тарабына 30 миллион сом гана каралып, ошонун чегинде биз иш алып барып келгенбиз. Анын ичинде айлык маселелер да бар болчу. Көп нерселердин баарын ошону батырып, мындай өлбө жанын өлбө болуп келгенбиз. Азыр мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен, Акыл Өсүмүш тапшырмасы менен, сиздердин берген багыт менен биз атайын иштеп чыгып, каржы министрлиги менен иштеп чыгып, быйылкы жылга 900 миллион сомдон ашуун каражат берип жатат. Андан тышкары да каралган каражат 140 миллиондой каралат. Ошондо 1 миллиард 40 миллиондой акчага көтөрүлдү. Улуттук кинематографиянын алдында турган максат жана милдет бул албетте азыркы биздин элибиздин жашоосун чагылдыруу, мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөө жана жаш муундарды тарбиялоо. Мындан сырткары албетте биз эгемендүү мамлекет катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан, кыргыз эли, байыркы тарыхыбыз, кайталангыс маданиятыбыз, өзүбүздүн жүзүбүз, образыбыз, ой жүгүртүүбүз, менталитетибиз важнейшее из искусств деген биздин кино. Албетте биздин өтө чоң мурасыбыз бар, кыргыз керемети.